Мен азыр кармап турганым бул классика деп коет. Акустика деген да бар. Электро гитаралар бар. Ошолар жөнүндө. Илачы илабалчы, жамгыр жүрөгө сактабачы. Буркурап, неге ыйладың? Илгерки комуздар жеңил болгон. Азыркы комуздар бир аз салмактуураак. Айырмасы ошондон болсо керек. Мен сени жылдыз эмес да, жаркыган ай деп билем. Көлдө сүзүп жүргөн бир аккуу болбой. Саламатсыздарбы Куш кабар каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто музыкалык аспапта кол ойноткон Калыков Нурдөөлөт жана Азиза Самарбекова. Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Алгач эле ыр менен баштасак, ким баштайт? Кыздын 40 жашы болуп сиз баштайсызбы? Кайсы ырды ырдайбыз? Анда эмесе азыркы погодага жараша жамгыр деген зат берейин. Kalın bulut sağınıp too üstünün karayt bizden kıyılan tosalıktan urulgansып şatırap tөгөт жаңгыр булуккансып төшөрлөгөн жаңгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жаңгыр менен тургум келет жүрөктү ачып туруп анан кое берет ыйлачы ыйлабалчы жамгыр жүрөгкө сактабачы кайгы төк жанда көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлабалчы жамгыр кайрадан үмүт берип адамдарга күчтүүрөөк туш илтеп жаңы кадамдарга кайрадан көрөлүчү нурун коштошуп мага балким майга нөшөрлөгөн жаңгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жаңгыр менен келет жүрөктү мыкчып туруп анан кое берет ыйлачы ыйлабалчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төк жанда көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлабалчы жамгыр ыйлачы ыйлабалчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төк жанда көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлабалчы жамгыр ыйлачы ыйлабалчы. Азаматсыз, сиз менен жакындан таанышсак. Менин атым Самарбек кызы Азиза. Жалал Ата областына караштуу Ак Суу районунун кызы болом. Ошол жакта 9-класска чейин билим алып, анан бул жакка келип, Мурат Абы Күреңкеев атындагы окуу жайында азыр 3-курстун студентимин. Азаматсыз, сизден кандай жооп болот? Менден дагы Элмирбек Иманалиевдин бир керемет чыгармасы бар. Жамгырда кусалык деген. Ошол чыгармасын аткарып берейин да. Жалганып сезим күйбөстөй жанаша бастык сүйлөшпөй көнөктөй
жаңғыраң сайын көңілі бізге үндөштөй башқабы айтшы сыйларың башқабы айтшы қыйбарың бұлытты қарап қалқыған ай бұрқырап бұрқырап неге ұйладың соротор сөзді таба албай ай солыңдан ертіп барам жай су болып бүткөн бойыбыз құйылат ей нөшір аянбай боздотуп жүрек кылдарын бошотуп мени кыйнадың шоқумуң коштоп жаңғырдың ай шолоқтоп неге ыйладың жалғанбы сүйүү биздеги жалғанбы сезимиздерин арманбы ушул дүнүйөм арманбы ай өмүр тизмеги боздотуп жүрөк кылдарын бошотуп мени кыйнадың шоқумуң коштоп жаңғырдың ай шолоқтоп ай шолоқтоп неге ыйладың шолоқтоп неге ыйладың Азаматсыз өнүңүзгө береке. Сизден кандай жооп болот эми? Сразу эле кайра жооп бе? Немесе сүйүү бакыты жакшы чыгымы бар, ошону билбейм. Өзүңдү сүйүп жүргөн ай бир эмес көптү билем көзүңдөн күйүп жүргөн ай жалындуу билем жазылган маңдайыма сени келмебес бак деп билем
деп билем сен мага учкан дүрөттүң тордогу булбул элем сүйүүнү туткан дүрөттүң күдүкчүл мұң элем сүйүүнү туткан дүрөттүң күдүкчүл бир мұң элем. Баракелди. Эң сонун. Анан айтсаңыз, гитарага кантип кызыгып калдыңыз эле, ошол боюнча айтып берсеңиз. Өзүм 6 классында атам чертет, өзүм атам ошого барып бир дагы келип отурду гитара менен атам үйрөткөн ушундай деп. Анан көпкө чейин кыйналып, бирок бир аз кыйынчылык болгон. Аны өзүм аябай кызыккан үчүн дагы болуш керек, үйрөнүп кеткем. Эң жакшы. Кандай жооп каласыз? Акыңар жок сүйүүдөн уялууга дейт. Ардышкыла, сүйгүлөө улангыла. Алтын күмүш дүйнөдөн эмне пайда? Ак сүйүүсүз жүргөндөн уялгыла демекчи. Асанкалы Керимбаев атабыздын Жүрөк сезет деген чыгармасын аткарып берели. Эң сонун болот. Kayda menin kaydasın göbüşkönüm Düştü görümünde görüşmedim Gölde süzüp жүргөн bir akku bolboy Göv izledim özündü Gölde süzüp жүргөн bir ayakku bolboy Göv izledim özündü göv izledim Karkıralar kaydadır şaşı bara Katar turgan tolordu aşı barat Oşolordun tobunda özün bolboy Sağınıçım жүрөктөн aşı barat Oşolordun tobunda özün bolboy Sağınıçım жүрөктөн aşı barat Жүрөк сезет аз калды табарыма Жакындаштык жолугуп абалына Бизди бир күч жетелеп бара жатат Махабаттын жашылтыр aralığına Bizdi bir güç cetelep ay baracatat Mahabattın yaşıltır aralığına Mahabattın yaşıltır aralığına Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңиз. Мен Ысык Көл облусуна караштуу Жети Өгүз районунун Жомбулак айылында туулуп өскөм. Абдырай Курманбеков деген мектепте окуп бүткөм. Андан кийин Ишен Аларабаев атындагы мамлекеттик университетти аяктагам. Азыр 93-чү мектепте мугалим болуп эмгектенем. Эң жакшы, анан айтсаңыз, канча жашыңыздан баштап чертесиз комузду?
Мен университетке келгенде ошол Азиз Батыров деген мыкты комузчу, дастанчы, ырчы агайым бар. Ошол агайдан үйрөнгөм. Илгерки комуз менен азыркы комуздун айырмасы эмнеде деп ойлойсуз? Илгерки комуздар жеңил болгон. Азыркы комуздар бир аз салмактуураак. Айырмасы ошондон болсо керек. Жакшы. Анан Кыргызстанда комуз күнү качан белгиленет? Ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Кызыгып окуп көрдүңүз беле? Кыргызстанда комуз күнү 9-сентябрда белгиленет. Гитара кайсы өлкөдөн келгенин, ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Гитара негизи Испаниядан чыкканын билем. Анан көп деле маалыматым жок. Канча түргө бөлүнөт? Гитара негизи мен азыр кармап турганым бул классика деп коет. Анан акустика деген да бар. Электрогитаралар бар. Ушулар жөнүндө айткан. Келиңиз анда сизден дагы бир чыгарма болсун. İzledin mi? Biz yürgün yollardı basıp uzak olur. Gözümden yaşlarım damıp istedin mi? Ayrılgan o şolun öptü mıyğa dolgun. Ezilgen erksiz yürekti sağındım men seni canım sağındım men güdörüm sen soğup durgan yüreğim sen kabarındı suradım sokkun şamaldan karanındı izleymen oşul alandan izinde bir erkelep suyum degeni geçirmeni gezinde suyu sezmedim sağındım men seni canım sağındım men güdörüm sen soğup durgan yüreğim sen sağındım men seni canım sağındım ben güdörüm sen soğup durgan yüreğim sen. Бали. Азаматсыз байкап карасам көбүнчө муңдуу ырларды айткансыз да. Себеби эмнеде? Негизи себеби деле жок. Жашоодо шайыр эле жүргөн кызмын. Анан ошо ушинтип ырдаганын көрүп алып дагы сен эмне эле кайгың көппү деп сурагандар бар. Негизи билбейм, мындай жай ушундай кайгылуу ырлар жан дүйнөмө жакын. Ошондон болуш керек. Анан келечекте сизден кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Келечекте буюрса ушул окуумду жакшылап бүтүрүп алсам, ага чейин деле буюрса жаңырлар менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Элден кантип өзгөчөлөнүп, мына өзгөчө болуп чыккыңыз келет? Өзгөчө болгондо башка бирөөнү туурабай баягы өзүңдүн эмең менен кетсең, ошондо сени адам ушул деп тааныйт да. Анан бар го мен ушул ырчыга окшош болгум келет депчи. Анан ошентпей, мисалы үчүн гитара менен ырдаган кыздар аз, гитара менен ырдагым келет. Да башка бир аспаптарды кошуп, ушундай өзгөчөлүктөрдү алгым келет. Канча аспапта кол ойното аласыз? Негизи гитарада, анан пианинода бираз ойнойм. Азаматсыз. Анан айтсаңыз, эфирден сырткары сүйлөшүп калганда дастан дагы айтам деп калдыңыз. Ошо дастан кыскача айтып берейин анда. Көк сулуу деген бир керемет дастан бар, ошону аткарып берейин. Aşıkmın sizdey perigen, ayıp
айта албайм сырым демегем адамды мынча кыйнабай айттырбай билсең эмне кызыгам сиздей периге кыйналам чындап демеге кишини мынча кыйнабай да ол да кыйнабай билсең эмне гүлгөндө күлкүң күмүшүн гүлгүндөй кыздың гүлүсүң күттү тартып жүрүшүң гүлдөйүм айтчы ким үчүн Güdörüm takır üzgüm çok büyügüzüp sümütün Jark ettin gülgündoy gümüşün da Jaydarı kızdın gülüsün Jalınga düşüp жүрүшүң da Oldu jarkınım aytçı kim üçün Görüşkön günüm saltanat Görkümün günay jaltanat Görkümün janda köksötüp gömököydüm baltamat Görüşpöy kalsan köksuluğum gömöktөп көздөн жаш тамат Жодураган келбетиңген Олдо жошулуп көздөн жаш тамат Бете келүү белдейим Belgi bir verip çakırsan belgine kantip gelmeyin Jaylodo beles kırdayım Jaşlardan çıkkan göksuluğum Senin camalın tögü vırdayım Jaraşkan perim ekensin da Oldo jaltanbay karap turbayım Азыркы учурда комузчулардын арасында кандайдыр бир атаандашуу болуп жатпайбы? Ошолордон өзгөчөлөнүп, айырмаланып, сиз кантип чыккыңыз келет? Негизи бул чыгармачылык тармак көп эмгекти талап кылат. Только мен мисалы ар бир адам өзүнүн талантын ошол эмгектенип анан чыккан жакшы да. Мисалы бул айтып кетпедиби бул сулуу кыз өзүңдүн стилиңди табышың керек да. Комузда делечи ар кимди туураган бул туура эмес нерсе. Анын өнөрү такыр бөлөк. Менимче ошо өзгөчөлөнүп чыгыш үчүн өзүңдүн стилиңди табышың керек, анан талыкпаган эмгек керек ошол. Сиз көбүнчө кандай ырларга басым жасайсыз? Негизи оор басырыктуу биздин өзүбүздүн залкар таланттардын чыгармалары жагат. Мисалы Асанкалы Керимбаев атабыздын ошондой белгилүү композитор оончулардын оондору жагат. Келип бергениңизге чоң рахмат. Биздин көрөрмандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңиз болсо айта кетсеңиз. Каалоо тилек болгондо эң биринчи эле баарына ден соолук каалайм. Эч ким оорубасын, эң башкысы ден соолук. Андан кийин баары эле жакындардын жанында аман эсен жүрүшүн каалайм. Сизден дагы? Дүйнөдө тынччылык, токчулук, анан албетте ден соолук баарына. Бүгүн бизде конокто Калыков Нурдөлөт жана Азиза Самарбекова болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге мындан кийинки чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.